Билим айтыш. Айтышка чыкпай коюш менимче мүмкүн эмес да. Бул айтыштын азарты болуш керек. Чырпыгат менен ойноп жүргөн кезибизден нарыктуулукка, салттуулукка жакыныраак өсүп чоңойдум. Казак кыздын бауырсак иним деп ушундай нерсе ырдаганда анан бизде айткан жерибиз бар. Буллинг кылбай, кордобой ырдаган жакшыраак болот. Медиа сабаттуу адам мындай нерсени айтпайт. Негизи эле акындардын баардыгы сахнада түптүс. Сахнанын артында такыр башка адам да. Кызыктуу суроо экен. Көп кишини таарынтып да алышы мүмкүн. Билим айтыш подкасты Асель Сооронбаева менен. Билим айтыш. Салам достор, бул Билим айтыш подкасты жана мен Асель Сооронбаева. Билим айтыш долбоору өзүбүздү таанууда, ааламдашуунун сыноолоруна каршы турууда, ата-бабалардын кылым карыткан даанышмандыгын тутунуп, бүгүнкү тил менен айтканда медиа сабаттуу болууга үйрөткөн маалыматтык сабаттуулукту калк арасында жайылтууга багытталган ири долбоор. Билим айтыш подкастынын алкагында долбоордун жылдыздарын кепке тартып, учурдагы медиа маалыматтык сабаттуулукту жана акындардын аны жайылтуудагы ролу, мындан тышкары акындык өнөрдүн оош кыйыштары тууралуу кеп кылабыз. Бүгүнкү маектешим 2021-жылы Караколдо өткөн эл аралык айтышта 2-нчи орунду алган. Быйылкы курултай эркин айтышында баш байге алган. Ошондой эле Караколдо өткөн Майра Керим кызынын 60 жылдыгына арналган эл аралык айтышта баш байгени багындырган. Анан калса Билим айтыш долбоорунун финалдык айтышын жеңүүчүсү Кутман Садбакасов. Маалыматтарга тараган маани берсе арадам, жайылып жатат жаңылык азыр жараган, шок тез көрдөй салышып, шопурга керек нерсени. Кутман, саламатсыңбы? Кош келипсиң. Арыбаңыздар, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Учурдан пайдаланып, жакында эле өткөн финалдык айтыштагы жеңишиң менен чын жүрөктөн куттуктайм. Алгачкы суроом, сен бул долбоордон эмне ала алдың? Кандай өзгөрүүлөр болду дегеле? Биринчиден терең ыраазычылык билдирем. Билим айтыш долбоору боюнча айта турган болсок, бизге тийгизген таасири өтө чоң болду. Себеби биздин билим айтыштан алган билимибиз, мыкты медиа эксперттерден алган тарбиябыз, азыркы ааламдашуу доорунда миллиарддаган маалыматтардын соккусунан кантип чалынып калбай чыгып кетүүнүн жолдорун баардыгыбыз үйрөндүк десек болот. Андан сырткары биздин өзүбүздүн соц баракчаларыбызда, интернет айдыңында өзүбүздүн медиалыгыбызды дагы да болсо өрчүткөнгө, жакшы өбөлгө түздү десек жаңылышпайт болушубуз керек. Негизи коомчулук сени эң жаш акындардын бир катары тааныйт эмеспи? 21 жашта гана болсоң дагы көптөгөн сыйлыктардын ээси болдуң. Буга чейинки интервьюларың биринде мектепте окуп жүргөндө эле кыргыз, казак акындардын айтыштарын калтырбай угуп, кызыкканыңды билдирген экенсиң да. Ушул туурасында кененирээк айтып берсең. Туура айтасыз. Мен мектепте окуп жүргөн кезимен, айылда чырпыгат менен ойноп жүргөн кезибизден ушул улуулардын кебин тыңшап, айыл аксакалдарынын сөзүн тыңшап, ошол кезден нарыктуулукка, салттуулукка жакыныраак өсүп чоңойдум. Буга себеп болгон мен өзүм ата тегимде, ата бабаларымдын канында ушул касиеттүү өнөр болгон экен. Чоң энем жамакчы, кошокчу киши болгон экен. Чоң атам өзү комуз чертип, Курманбек дастанын катыра ырдаган киши болгон. Өзүмдүн атам обончу, акын болгонуна байланыштуу мен ушул нерсеге жакыныраак болуп, жан дилим ушул нерсеге тартып, менин өнөргө эрте аралашуума дагы ушул нерсе себеп болду деп ойлойм. Мен эң биринчи 13-14 жашымда Манастануу деген долбоорго, интеллектуалдык таймашка катышып, манасчылар менен азыркынын үлкөндөрү Рыспай Исаков, Улан Исмаилов агайлардын оозунан кебин угуп, аябай сууктанып, ушул кишилерге таасирленип жүрүп отуруп, анан чоң өнөргө келдик десек болот. Сен ошол бир интервьюларың биринде айткан экенсиң, термелткен, мындай лирикалык ырларга жакынмын депчи. Анын себеби эмнеде?
Бул лирикалык ырлар, бул негизи лирика деген ар бир эле адамдын жанына жакыныраак нерсе болуш керек. Себеби бул көкүрөктөгү болгон нерсени айтуучу ичиңдеги бар бугуңду чыгарып ала турган нерсе. Анан менин атам өзү ушундай ырларга жакын болуп, мен кичинекей кезде апам ден соолугуна байланыштуу көбүнчө шаарда болуп калды. Анан атам от жагып отуруп, ушундай ырларды келиштирип ырдап, бир муңканып отурса, баягы кичинекей кезим, бирок ошондо дагы ошол нерсе жаныма жагып, ушунчалык бир жагымдуу болгон кездер эсиме келет да. Анан балким ошол атамдын таасиридир. Атам өзү дагы обончу киши, жалаң ушундай лирикалуу мукам кайрыктарды чыгарган. Ошол нерседен дагы таасирленген болушум керек балким. Мен ойлоп атпаймынбы, бир мындай жетпей калган махабаты бар болуш керек, анан ошондон улам лирикага жакын болуп калганбы деп. Андай да болушу мүмкүн. Андай да болушу мүмкүнбү? Чындыгын эч ким билбейт деп койсунбу? Сен өзүң мындай домбура менен да ырдагаңды угуп калабыз да, көрүп калабыз. Казакча да төгүп каласың. Буга эмне кандай окуя түрткү болду эле? Бул казак кыргыз бир куштун эки канатындай болгон эгиз эл деп аталарыбыз айтып келген, өзүбүз айтып жүрөбүз. Адамдын эки колундай, поезддун эки жолундай деп. Эгиз эл катар канатташ экени, бир тууган экени айдан ачык айгинеленип айтылып келет. Ушул нерсенин далили болуш керек бул. Себеби биздин улуу үлкөн аталарыбыз, Залкар аталарыбыз, Ашыралы Айталиев, Исмайыл Борончиев, Осмонкул Бөлөбалаев деген аталарыбыз бардыгы домбурага тил бүтүрүп, жан киргизип ойногон адамдар болгон. Чүй борунда канатташ болгон үчүн казак туугандар менен бул кишилер домбураны да келиштире ойноп келген кишилер болгон айтышка, устаттардын айтуусу боюнча. Анан биз ошолорду угуп, балким биз дагы ошол инсандардай болгубуз келген үчүнбү, ошол инсандарды туурагыбыз келген үчүнбү, мен шаарга келген эле комуз менен кошо катарлаш домбураны ойноп, үйрөнгөнгө аракет кылып жүрүп, анан кийин чертип ойноп кеттим да. Ошонун таасири болсо керек. Сен жакынкы арада эле ошо мынакей медиа сабаттуулук боюнча Алматыда бир чоң форум болду. Орто Азия өлкөлөрүнүн катышуучулары барды, өкүлдөрү барды дейм. Ошол форумдан эмнелерди ала алдың, кандай кызыктуу балким сессиялар болду, сага керектүү, өзүң эмнени бере алдың ушул форумда? Жана айтып өткөндөй, азыркы доордо, бул заманда медиа сабаттуу болуу, жанагынча маалыматты талдап, кайсынысы туура болот, кайсынысы туура эмес болот, ушунун баарын айгинелеп ачык билип алыш керек болгон заманда биз андай форумдарга, андай иш-чараларга байма-бай барып катышып турушубуз керек экен деген ой келди мага. Себеби Алматыда Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан жана башка дагы көптөгөн мамлекеттерден келип мыкты инсандар, ой дүйнөсү, ой чабыты өтө кенен инсандар келип маектер болду. Мен ошо таасирленткен нерсе ошол форумга катышкан адамдардын медиа сабаттуулугунун бийиктиги. Биз алардын жанында көп нерсеге эттеп арга албайт экенбиз, көп нерсени. Алгыбыз келбейби, кандай ушундай экен да. Биз да көбүнчө ушундай ой жүгүртөт окшойбуз деп ойлоп калдым. Анан биз негизи ал форумга биздин билим айтыш долбоорду тааныштыруу үчүн барганбыз. Ошол долбоор туурасында айтып берели деп, долбоор туурасында маек курабыз деп барганбыз. Анан ал жерде бир казак кыз менен айтыштырып калды. Биздин негизги максат медиа сабаттуулукка акындар, бизде акындар басым жасап, акындар медиа сабаттуу болуп,
азыркы заманда азыркы коомго туура маалыматты, туура нерсени ырдоого бел байлап далалат кылып атат деген нерсени таанытып билдиргибиз келген үчүн казак кыздын бауырсак иним деп боорсокко теңеп ушундай сени боорсокко салыштырып атат. Боорсокко салыштырып ушундай нерсе ырдаганда анан бизде айткан жерибиз бар. Буллинг кылбай, кордобой ырдаган жакшыраак болот. Медиа сабаттуу адам мындай нерсени айтпайт деген сыяктуу ырларыбыз чыккан. Негизгиси биз ал жерден ийгиликтүү өзүбүздүн ишибизди билим айтыш долбоорун тааныштырып, бир мыкты жыйынтык менен кайтканбыз. Мен билишимче сен өзүң азыр жашсың, болгон 21 жаштасың, өзүң чакан мамлекетиңди кура элексиң. Ата энең, үй бүлөң жөнүндө айта кетсең, жана экөөбүз сүйлөшкөндө бир 7 тууганмын деп айтып калдың, ушул туурасында. Мен Садыбакас Байганаев деген обончу акындын үй бүлөсүндө Кара Чач деген эненин курсагынан чыккан уулмун. 7 туугандын 6-сымын. 2 кыз 5 эркекпиз. Жөнөкөй жашоодо, тазалыкта, аруулукта чоңойгонбуз. Кудайга аябай шүгүр деп айтам. Негизи эле ошо акындык өнөрдү мектеп кураанан аркалап калдым деп атпайсыңбы? Ошол өнөрдүн күнгөй тескейи жөнүндө да айта кетсең. Мисалы үчүн калың эл ошо сахнадан гана көрөт да акындарды, анан кийин анын аркасында сахнага чейинки канча деген түйшүктөрдү башынан өткөрөт. Мен ошону финалдык айтышта байкап калдым да. Ошол туурасында айта кетесиңби? Акындык деген өнөр кыргыздын кан жанына сиңип, байыркы бабаларыбыздан бизге аманат болуп келген өнөр. Бул өнөр жөн өнөр эмес, мен түшүнүгүмдө, өзүмдүн оюмда, буга чейинки улуу устаттарыбыздын айтып кеткени боюнча дагы биз ошол салтыбызды, наркыбызды жоготуп албаш үчүн, улуттун улуулугун даңазалаш үчүн далалат кылып, жан сабап иштегенге аракет кылабыз колдон келишинче. Амантай Кутманалиев деген устатыбыз, Саргашка акын устатыбыз көп белгилеп айтат. Акындын кайсы акын күчтүү дегенде, бул чабыты жанып турган акын күчтүү депчи. Жана сиз айтып аткан сахнанын артындагы маселе, толкундоолор, ар кандай ой келет, ошол чабытыңа, жалыныңа жараша болгон нерсе да. Ошол толкундоолор, арттагы ар кандай маселелер, булардын баардыгы сахнага чыкканда бир тыйынга татыбай кала турган нерсе, арзыбай кала турган нерсе. Себеби сахнага чыгып ырдап аткандагы элдин жалындаган көкүрөк менен тосуп алып, алаканын чаап бир сүрөп кыйкырып койгону ушунчалык ырахат экенин туюп алгандан кийин айтышка чыкпай коюш менимче мүмкүн эмес да. Бул айтыштын азарты болуш керек. Мындай ырахатты, эл колдогондо алган ырахатты, бул кумарды башка жерден табуу мүмкүн эмес. Жакшы, негизи ошол сахнадагы Кутман менен үйдөгү Кутмандын 3 негизги айырмачылыгы кандай? 3 айырмачылыгы кызыктуу суроо экен. 3 айырмачылыгы. Негизи эле акындардын баардыгы сахнада түптүс. Чапандарды кийип, комузду кармап, ак калпакты кийип, артист кийимин кийип чыккандагы негизи мындай ичин эмес, сыртын карасаң деле такыр башка адам. Сахнанын артында такыр башка адам да. Мунун айырмасы, мендеги айырма. Кутман тең туштарынын арасында өтө тамашакөй. Бирөөлөрдү тамашалаганды аябай жакшы көрөт. Бирок сахнага чыкканда балким толкундоодон же башка нерседен болушу мүмкүн, тунуп калмай жайы бар. Бул биринчи айырмачылык болушу мүмкүн. Экинчи айырмачылык, көп кишини укпайт негизи жашоодо. Көп кишини кээде нааразы кылып коймой дагы жайы бар. Көп кишини таарынтып да алышы мүмкүн. Чылып өзүмдүн кемчиликтеримди мойнума алам дебейсиңби? Мойнума алам. Кыздардын кулагына күмүш сырга. Айтор мындай көп эле окшойт негизи айырмачылык. Сахнада билбейм эми. Сахнада кандай? Жана биринчи айтып кеткендей, сахнада эми жарым сааттык айтышта колдон келишинче түпсүз болгонго аракет кылып,
аябай жандалбас урат болушубуз керек. Бирок жашоодо деле ал нерсе бар, бирок андан сырткары дагы биз кылып койгон Элмир байке айткандай эфирге жарабай турган нерселер. Рахмат Кутман. Медиа сабаттуулук сенин көз карашыңда бул эмне жана калк арасында жайылтууда акындардын ролу кандай медиа сабаттуулукта? Медиа сабаттуулук менин оюмда мисалы бизге өзүңүз сиздер берген түшүнүк боюнча, сиздердин сабактан өткөнүбүз боюнча биз мисалы өзүбүз медиабызда биз болгон ошо сабаттуу медиа болушубуз керек болуп атат да маселе. Сабатсыз медиа менен сабаттуу медианын айырмасы, сабатсыз медиалар азыр дүйнөгө, коомго чуулган жаратып, ышпалдасын чыгарып ызы-чуу кылып аткандар да. Акындардын ролу коомго өтө олуттуу, чоң болгон үчүн акындар сөзсүз түрдө медиа сабаттуу болуш керек экен. Себеби элдин баардыгы бул кыргыздын кан жанына сиңип бүткөн нерсе. Акындар айтса ак айтат, так айтат деп билет да. Анан акындар жанагынча миллиарддаган маалыматтардын арасынан ошону сабаттуулук менен талдап, зерттеп алып чыкпай, бир сабатсыз медианын иштеп чыкканын элге жарыялап ийсе, бул акындардын дагы кадырын коомдон түшүрүп коюшу толук мүмкүн деп ойлойм. Таңгыла турган калпты айтып, таанымалдарды кашкайтып, так эмес сөздүн өрчүткөн табылат экен арадан. Туурасын гана издейле, тууганым кыргыз садаган, таалими күчтүү бололу, тактыкты гана самаган. Өзүң негизи ушул фейк маалыматты ажыратканды, манипуляцияны ажыратканды билип калдың да. Мен мурда эле билчүмүн деп. Ага чейин эле билчүмүн дебейсиңби? Ага чейин эле билчүмүн деп кетпейминби? Билгенде кандай? Мисалы, мен негизи ушундай нерселерге көңүл бура бергенде башынан жаман көрөм да. Мисалы, Facebook'та отуруп алып комментарий жазып, бир көрүнгөн постторду окуп, бир нерселерди жазып, же болсо саясий маалыматтарды, ар кандай баракчалар, ар кайсы медиа чыгарган нерселерге көңүл буруп көп кабыл ала бербейм башынан. Электен өткөрчүсүң да буга чейин. Көп маалыматты мындай кулактын сыртынан өткөрүп койгонду жакшы көрчүмүн мурда эле. Биз билим айтышта окугандан бери биз дагы зерттеп, бул маалымат кайдан чыкты, бул кайсы булактан келатат, кандай келатат, муну ким жазган, эмне болгон, баардыгын талдап чыкканды үйрөнүп алдык буюрса. Жакшы. Рахмат сага Кутман, бүгүн келип бергениңе, маегиң үчүн чоң рахмат. Ишиңе ийгилик, өркүнүң өссүн. Чоң рахмат, бар болуңуздар, сиздердин дагы ишиңиздер ийгиликтүү, жүзүңүздөр сүйгүлүктүү болсун. Жалпы кыргыз журтчулугунда кордоо болбосун, колдоо болсун, аманчылыкта болсун, эл жерибизде тынчтык болсун. Айтканыңыз келсин. Билим айтыш подкасты Асель Сооронбаева менен. Билим айтыш.